Өкмөт Ош шаарында таштандылар үчүн тарифтердин баасын көтөргөнү жатат. Бул туурасында бүгүн жогорку кеңештин жыйынында маалым болду. Өкмөт жергиликтүү калктын макулдугун эске албай туруп, экесе тарифтердин баасын көтөрүп жаткандыгын депутаттар сындашты. Жогорку кеңеште каралган ушул жана башка маселелер туурасында кабарчыбыздын материалы. Алгаш жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында өрт коопсуздугу туурасында мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда өрткө каршы күрөшүү кызматынын техника менен качан толук камсыз болорун эл өкүлдөрү кызыгып сурашты. Анткени 9-кабаттан дагы бийик турган үйлөрдө өрт чыккан болсо, аны өчүрүү кыйынга туруп жаткандыгы белгилүү. Бирок кантип өрттүн алдын аласыңар? 24 кабаттуу үйдө өрт чыкса, жана айттыңар, силердин өрт өчүрүүчү бир гана машинаңар бар, 50 метрлик, ал 15-16 этажга жетет экен. Кантип өчүрө аласыңар? Бүгүнкүдө эми толук кандуу жетиштүү деп айткандан кичине алысыраакпыз. Где-то 15% бизге жетишпейт. Бирок жакында эле өзүңөр колдоп бергенсиңер, оптимизация боюнча иш алып барып атабыз. Кудай буйрса, ушу республика боюнча бүт аймакка биздин куткаруучулар жана өрт коопсуздугу боюнча адистер бар жетиштүү болот деп ойлойм. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары бүгүнкү күндө өрттөрдү өчүрүү үчүн техниканын болгону 15% жетишпей жаткандыгын айтты. Бирок депутаттар анын сөзүн сынга алышып, аймактарда өрттү өчүрүүчү техникалар жокко эс экендигин билдиришти. Алыска айыл өкмөттөр бар, чоң айыл өкмөттөр бар, районго тет айыл өкмөттөр бар. Пожардын машинеси жок. Ал жерде пожар болгон болсо эмне чака менен көтөрүп чуркайсыңарбы? Бүгүнкү күндө бир да жерде машина жок деп айткандан алысмын. Бүт жерде машиналар бар. Да туура жетишпей атат, анча-мынча жетишпей атат. Бирок бүгүнкү күндө пожарный безопасность боюнча өзүбүздүн алда койгон тапшырманы толук камдуу аткарып келип атышат. Ошондой эле бүгүнкү жыйында өкмөт таштандыларды чыгаруу үчүн Ош шаарында тарифтерди көтөргөнү жаткандыгы маалым болду. Учурда көп кабаттуу үйлөрдө таштандыларды чыгаруу үчүн тариф 25 сом болсо, жер үйлөрдө 30 сом болуп жатат. Бирок өкмөт акырындык менен анын баасын 54 сомго чейин көтөргөнү жатыптыр. Тариф 2 эсеге көтөрүлөт экен. Анга жергиликтүү калк макулбу? Анын макулдугун алдынды бүгүн алынган жок. Ошол эле коңушу Жалал-Абад шаары. Аларга да куду ушундай проект сунуш кылган, бирок алар отказ кылды. Депутаттар Кыргызстан тышкы карызга бата отурганда, өкмөт дагы карызга акча сурап, таштандылар үчүн атайын полигон курганды жаткандыгы айтылды. Ал карыздан кутулуш үчүн тарифтердин баасын акырындык менен көтөрүп, карапайым калктын чөнтөгүн какканы жаткан өкмөттүн саясатын сындашты. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.